түшүнүктүү. Анан дагы бир менден суроо, өткөн чакырылышта да көп көтөрдүк элек, Чуу дарыясы боюнча берегоукрепительные работы эмне жасалып атат? 6-чы чакырылышта бул маселе чечилбеген бир маселеси болгон 1 миллиард сом керек деп. Бирок андан кийин абдан көп каражаттар бөлүнгөн да. Именно Чуу боюнча. Чуу дарыясы боюнча как раз ушу комитеттин токтому чыккан 2023 жылы 15 июнда номери 1278-7. Бул токтомдун негизинде жыл сайын ушу Чуу дарыясына 200 миллион сом бөлүнүп турсун деген эме талап берилген болчу, но бирок баягы бюджетте акча каражат аздыгынан аз-аздан бөлүндү да. Мен кыскача берип кетсем, 2023 жылы 50 миллион бөлүнгөн, 2024 жылы 82,5 миллион бөлүнгөн, 2025 жылы 82 миллион бөлүнгөн. А быйыл эми Кудай буйрса капиталдык салымдан 93,8 миллион бөлүнгөн. Андан тышкары бул Чуу дарыясынын жээги мекеминде абдан орчомдуу болуп атпайбы? Себеби биздин граница, чек арабыздын сызыгы жылып атат, айдоо аянттар кетип атат, бир топ конуштар, лептер бар ал жактачы. Ушул маселени урматтуу президентибиз абдан түшүнүп, быйыл турукташтыруу фондунан 395 миллион Чуу дарыясына дагы 5 участокка 5,5 километр жээкти бекемдөөнгө акча бөлүп берди. Ошону менен эле атайын тескеме чыккан, ушу Чуу дарыясын полный толук камдуу курулуш иштерин кылып маселени жабуу үчүн 2033 жылга чейин жыл сайын 500 миллион сом бөлүнүп турсун деген. Кудай буйрса ушул тескеменин негизинде жумушту алып барсак, 2033 жылы уже маселени толук жабабыз да. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени бүгүн биз ушул сиз айткан жанакы токтомду карайбыз да. Ошол жерде деген аткарылышы боюнча каражаттын аздыгынан дагы ал каражат бир белгилүү окуялар болгондо башка жака бөлүнүп кеткен деп сөз болгон да. Сизде маалымат ошол боюнча бар да. Анан ошол маселе келгенде ушул боюнча дагы депутаттарга так маалымат берип коюңуздар. Каражаттын аздыгынан бүтүлгөн эмес, мен ойлойм ал убакытта деген бул 21-22 жылдар жөнүндө сөз болуп атат. Бир белгилүү мамлекетибизде болгон окуяларда ошол каражат башка жерге бөлүнүп кеткен деген сөз да. Ошону тактап берсеңиздер. Сиз ошол маселе боюнча келесиздерби анан? Ооба, анан отчет беребиз. Элвира Жыргалбековна уруксатпы? Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Сыдыков Мирзамир. Азыр бул жерде тактоо иретинде айтып коеюн, Чүү дарыясы боюнча чек ара жылып атат деген сөз айтылып калды. Ошол бир аз туура эмес, себеби чек ара бизде географический координаттар менен бекитилген, ал жылбайт. Суунун нугу өзгөрсө дагы чек ара жылбайт. Рахмат. Мен ойлойм биякта деген Нурбек Алмазбековичтин айткан сөзү эмнеде болуп атат? Анткени ошол жерде жашаган тургундар бизге кайрылып, эми жалпак тил менен биздин жерибиз өтүп кетип атат, анан деген берег размывается деп, элде ошондой түшүнүк болуп, мүмкүн ошо элде калган сөз да. Размывает берега, анан граница жакка өтүп кетип атат деп, ошондой чоң аябай парламентте да биз талкуулап атканда элдин кайрылуулары болгон да. Мүмкүн ошол жөнүндө сөз болуп атат.